Жанымда дагы бир аз олтуруңуз деген жакшы чарма болуп кетти. Ал эми бүгүн биз дизайнерлер тууралуу, дизайн тууралуу сүйлөшүп аткан учурубуз, урматтуу телегөрүүчүлөр. Ал эми биздин студиябыздын ардактуу коноктору бар, алар менен тааныштыралы. Жаныбызда бир аз олтуруп, жакшы маек куралды келип калган татынакай кыздар менен тааныштырсак, дизайнер Бактыгүл Чубак кызы жана ошондой эле анын модели Супсулуу Бийкеч Даяна Нажмудинова. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Маанайыңыздар жакшыбы? Жакшы. Кандай келип алдыңыздар? Абдан жакшы, бирок шашып келдик ушундай учурда. Жетишпей чуркап, бирок аябай кубандык, бизде ошо чакырганыбызга аябай ыраазыбыз, эпетирке. Нам бизге аябай приятно. Жакшы. Сиздердин мода үйү, Бай Мэри Наргиз мода үйү көйнөктөрдү айымдарга, кыздарга арналган ушундай бир жакшынакай көйнөктөрдү иштеп чыгарып келесиздер да. Канча жыл болду иштегениңиздерге? Биздин ушу иштегенибизге быйыл 7 жыл болду. Биз буга чейин буну 7 жыл болду так. Ага чейин мындай караганда 3 жыл, андан да 3 жыл мурун эрте баштаганбыз. 10 жыл болуп калды десек болот. Кантип башталып калды эле? Башталганы биз ушу студент болуп жүргөндө өзүбүзгө эле тигип баштаганбыз көйнөктү. Жаш кезиңизде. Эжеңиздер экөөңүз. Эжем экөөбүз бул көйнөк мен ошо Наргиз деген эжеме жана Мэрим деген эжем экөөнүн башталган, биринчи айтканда мындай кошулуп иштешип баштаган бренди десем болот, мода үйү. Анан экөө ушу студент кезинде тигип жүрүп, өздөрүнө кийип тигип жүрүп, кийинчерээк курбулары сурап калып, аларга тигип жүрүп, андан кийин ушинтип эле элдерден бири-бирине айтып атып эле анан көп бизден жылдыздар суранып калышты. Ошолорго тийип атып, мындай мода үйүбүздү ачып алдык. Бүгүнкү күндө сиз дагы алардын жолун алып, эжени көрүп сиңдөөсөт деп, сиз дагы ушул тармакта иштеп жаткансыз. Бул үй бүлөлүк талант турбайбы? Ооба. Рахмат. Анан айтсаңыздар, мода кантип жаралат? Мода бул ар бир кишинин өзүнүн ичиненде бир фантазиясы болот. Ошол фантазияны ишке ашырганда бул мода болот деп ойлойм. Анткени ар бир киши өзүнүн бир фантазиясын ишке ашырып, өзүнүн ушу кыялдарын орундатып, кыялында бир башкача түстөгү, башкача стилдеги көйнөктөрдүн баарын жаратса, бул ушу менимче бул дагы бир жаңы келаткан, жаңы ачылган мода деп ойлойм. Ар бир адам индивидуалдуу өзүнчө. Да, өзүнүн. Ооба. Өзүнүн бир элестеткен дүйнөсү бар эмеспи? Бирок жарашкан кийим болсо ошол мода деп айтылат, э? Ар бир кишинин өзүнүн стили болот, ошол өзүнө модно болот. Мода деген бул өзүнө жарашыктуу, сиз айткандай. Бирок кантсе дагы сиздер, дизайнерлер, ар бир адамдын стилин табууга, өзүнө жарашыктуу кийим табууга жардам берип келесиздер. Болгондо дагы ар түрдүү жакшылыктарда, тойлордо, туулган күндөрдө. Айтсаңыздар да, сиздер кыргыз колоритинде, ар түрдүү оймо чиймелер менен көйнөктөрдү чыгарасыздар да, эмне үчүн ушул стилди тандап алгансыздар? Биз bundan bir 5 жыл мурун жалаң ушу Европа стилиндеги көйнөктөр көп чыгып кеткен. Анан биз ойлонуп көрүп, ушу корсет көйнөктөр жалаң ушу Европа стилинде. Эмнеге бул ушул стилди биз улуттук стилге айлантсак болобу деп. Анан ушу Европа менен улуттук стилди ошол Европа стилине кошуп, ошондой корсет көйнөктөр чыгара баштадык. Бул биздин ушу эмнекетер өзүбүздүн улуттугубузду кийсек, андан да кооз көрүнөт экен. Бизди дагы элдер колдоду, көп киши колдоп, ошону уланттык. Демек, сиздер айкалыштырдыңыздар, э? Европа элинин стили менен кыргыздын биздин стилде кошуп. Жакшы, бул көйнөк, ак көйнөк. Оймо чийинеси бар экен. Бул көйнөк дагы ооба биздин Даянаны сон жарышат экен, көрсөтүп коюңуз деп сурансак кандай болот? Ооба. Келиңиз Даяна. Бул көйнөк тууралуу айтып берсеңиз да? Бул көйнөк тууралуу, бул дагы ошо заманбап стилдеги кыргыз улуттук көйнөктү биз чыгаруу максатыбыз болчу. Ошондой эле бул русалка, дененин, адамдын дене түзүлүшүн карап туруп тигебиз. Биз дене түзүлүшүнө жарашыктуу көйнөктөрдү издейбиз. Бул дене түзүлүшүнө да жарашыктуу жана ошондой эле азыр бизде кыз узатуу деген салт болуп калды, кыз узатуу. Ошондой тойлорго эң ылайыкталып тигилген биздин ошо жаңы чыгарган 2018 ошо жаз жай коллекциябыздын көйнөгү. Акмарал сизге жакты? Абдан жакты. Анда буюрса сиз дагы мына ушул жакка кайрыласыз эми, Эми болуп калса. Албетте болот дейли, болот дейли. Жакшы, Даяна, сизге рахмат. Сизге абдан сонун жарашыптыр. Ооба. Чоң рахмат.
сиздерге негизи эле дизайнерлер кардарлар менен иштөөдө ушундай кылдаттык менен мамиле кылышат да. Кардардын ар бир сөзүн эске алып, айтсаңыз да, сиздер кардарлар менен иштешүүдө кандай ыкмаларды колдонуп иш алып барасыздар? Эң биринчиден биз ошо дене түзүлүшүн карайбыз, ошонусуна жарашыктуу көйнөктү, ошонусуна жарашыктуу стиль, дизайнды тандайбыз эң биринчиден. Экинчиден ошо адамдын биздин айымдардын келбетин, то есть ак түстүү же мындай ошо ак жумалдыгындагына байланыштуу көйнөктөрдү, допустим, ачык түстөгү көйнөктөрдү же наоборот мындай нюдовый цветтерди тандаганга жарашыктуу цветти тандайбыз. Анан эң башкысы биз кардарларды аябагындай алдайбыз деп койсузбу? Жакшы көрүшөт. Бирок базарга барып калсаң, бул деген мына мен 10 жылдан бери кийип жүргөн кийим да, бул нерсени алышың керек деп аягындай мактап жактап алдырышат го. Ошол сыяктуу эле бардык жерде мына сатуучулардын бул мындай нерсе болбосо болбойт да, туурабы? Биз көрүүчүлөрдүн эсине салып өтсөк, Бактыгүл Чубак кызы, дизайнер жана модель Даяна бизде конокто. Эгерде сурооңуздар болсо, көйнөктөр тууралуу айрыкча кыздарда суроолор көп болот. 56-56-72 сандарын терип тез байланышка келсеңиздер болот. Ооба. Жана ошондой эле айтып кетейин, ошо бизден азыр келген айымдардын баары бул көйнөгүн окшош болбосун, меникинде көйнөк эч кимде болбосун деп суранышат бизден. Сөзсүз түрдө. Ошондуктан талап катуу экен анда, Ооба. Ошондуктан биз ошо оюуларды окшоштурбай, оюуларды ар бир көйнөктөгү оюуларды бири-биринен өзгөчөлөнтүп жасаганга аракет кылабыз. Биз дайыма ошо сүрөт тартуу менен алектенебиз. Дайыма ушул бир көйнөк тигил клиентибиздин, тигил биздин айымыбыздын көйнөгү бул айымдыкына окшошуп калбасын деген ошо биздин алдыга койгон эң чоң максат деп ойлойм да. Изденүү менен ар дайым изденүү менен. Биз жогоруда айтып өттүк да, дизайнерлер изденүүнү билиш керек, креативдүү болуш керек, тил табышууну билиш керек, өзгөчө ойлонуш керек деп айтып өттүк да, бир нече сапаттарды белгилеп өттүк. Дагы сиз өзүңүз дизайнер катары айтсаңыз да, ошол кесипти тандагандар кандай кесиптерге ээ болуш керек? Биринчиден ошо сиз айткандай адамдын эмне каалоосун, оюн билип, сиз айткандай көңүлүн алып туруш керек. Анткени кыз узатууга бизге көбүнчө ошо биздин айымдар келет. Алар өздөрү да ичтеринен толкунданып турушат, эмне кааларын билбей турушат. Анан өздөрү да ошо сарсана болуп ойлонуп, ошону болсо туура угуп, жайма-жай угуп, анын каалоолорун шашпай угуп, айтпадым башталды. Шашпай угуп, ошого анткени деген бул жашоодо бир жолу боло турган маанилүү күн. Ошол күнүнө ошо аябай ошо биздин ар бир айымдын шашпай эмне каалап атканын баарын угуп алып, андан кийин биз өзүбүздүн ишибизди баштайбыз да. Бул андан кийин оңой эле. Менимче эң башкысы да ошо эмне каалап атканын биз сезип турушубуз керек, билип турушубуз керек, ошону билип алышыбыз керек. Жакшы. Анан көпчүлүк айымдар угуп калабыз да. Бул деген дизайнердин жумушу депчи, мен үстүндө көйнөк депчи. Анан ошол көпчүлүк элде ушундай ой жаралганда дизайнерлердин эмгеги аябай кымбат турат депчи. Кандай ушул жагы? Бул жактан эми бизде анча бирок өтө кымбат деп деле айтпайм. Чындыгында ошо магазинде көйнөктөрдүн де баасына тең деп айтам. Дүкөндөрдүн де көйнөктөрдүн. Жок, негизи дизайнерлердин эмгеги аябай жогору бааланат деп айтылат го. Ооба, анткени биз деген бир көйнөктү жараткандын учурунда ал көйнөктүн ошол кыздын дене түзүлүшүнө биз ликала, биз деген конструктор болуп ошого сүрөт тартып, ага именно ошол эле кызга көп убакыт иштейбиз. Бир жума биз только ликала даярдайбыз. Андан тышкары бир-эки жолу примеркага чыгарабыз, кийип көрүүгө чыгарып, анын ошо боюна жарашыктуу, кааласа ошол биздин кийип көрүүнөн ошо келгенде бул жери жакпай атат, бул жерин өзгөртүп кое аласыңар деп өзүнүн ойлорунду айтат, ошол жерден көйнөктү өзгөртө да алабыз. Ошондуктан мен ойлойм бул эң оор жана ушунчалык жакшы түйшүктүү жана бааланат деп ойлойм да. Туура. Анан сиздер үчөөңүздөр иш алып барат экенсиздер, эки жеңиз менен.
мисалы өзүңүздөрдүн ар бириңиздердин бирөөңүздөр жакшы сүрөт тартышыңыздар мүмкүн, бирөөңүздөр дагы бир башкача тиккен жагынан, бирөөңүздөр кооздогон жагынан дегендей. Сиздин милдетиңиз эмне? Сиз кайсы жагынан? Мен ушу кооздогонду өзүм жакшы көрөм, аябай. Ушу кичинекей чагыман эле ушу куклаларымды кооздоп атып эле үйрөнүп калгам. Бул менин эки эжемдин, Наркис эжем көбүнчө ушу конструктор, Мээрим эжем баарыбыздан бат тегет да. Ушинтип үчөөбүз караңыз, бири-бирин толуктап турат анан бат турбайсыздар. иштейбиз, ооба. Бирок сиз дагы сүрөт тартып, жаңы стилдерди, жаңы дизайн жаратканга аракет кылып жатам. Жаратам. Бул үстүңүздө көйнөктү өзүңүз эле тигип алдыңызбы? Бул көйнөктү менин Мээрим эжем тигип берди. Бул ушу заманбапка. Сиздер көйнөк сатып албайсыздар, өзүңүздөр эле тигип аласыздар. Ооба. Кандай жакшы. Эң башкы плюс, артыкчылык бул эң биринчи өзүңө каалаган стилде көйнөктү тигип алганыңда, ошол эле кыздарды сүйүндүрсө керек. Кээ бир учурда өзүң каалаган көйнөктү таба албай калган учурда дүкөндөрдөн, базарлардан издеп таба албай калган учурда алып туруп өзүң тигип аласың. Анан эркектерге деле кийимдер барбы сиздерде? Ооба, албетте бар. Ошону айтып коңуздарчы. Заманбап стилде. Жалаң айымдарды айтып бербей, мындай үйлөнгөнгө чейин дагы же болбосо жаңы. Ооба. Кийимдер барбы? Ошо сиздерге биз баарыбызга ылайык бизде национальный улуттук стилдеги пиджактар бар. Аябай кандай кооз. Биздин магазинге келип кийип көрүп тандап кетсеңиздер болот, реклама кылып кетейин. Ооба, жакшы жарнама алып кет. Сиз жакында жакшылыктар күтүп турат окшойт, сурап калганыңызга караганда. Буйруса, эми телекөрүүчүлөргө жар салып кетейин деп эле жар салып калайын да. Жок, буйруса эми биздин телекөрүүчүлөр бар да, ушундай кызыгып аткан, бул жакта Даянаны көрүп, окуй, караңызчы кандай сонун көйнөктөр тигишет булар. Эми биз эркектерге ылайык дагы ушундай сонун кийимдер тигип экен деп ойлонуп аткан биздин телекөрүүчүлөргө эркектерге дагы сонун болгон чепкен чыптама деп коебуз, чыптама, анан пиджактар бар, костюмдар бар экен. Костюмдар бар. Бактыгүл жогоруда айтып атпадыкпы, кардарлар менен иш алып баруу депчи. Ушундай өзүнүн мүнөзүн көрсөткөн, келишпей калган кардарлар болобу? Албетте болот. Бирок түшүнбөстүк болот. Жана каприз деп коет го. Ооба, анткени алар деген тойлордун ошо өздөрү толкунданып атып, билбейт эмне каалап аткандарында ошондой дагы биздин айымдар болот. Анан бирок акырында тил табышып, акырында бизге бир ай өтпөй, 2 ай өтпөй аябай бизге ыраазы болуп, СМС жазышат, рахмат силерге, мен сүрөттөрдөн өзүмө аябай жактым деп кайра бизге. Ошол биз үчүн эң бир жагымдуу нерсе. Эң сонун. Сиздерге чоң рахмат. Рахмат сиздерге. Ооба, Даянанын көйнөгү үчүн дагы рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Дизайнер Бактыгүл Чубак кызы жана Даяна Нажмутдинова бизде конокто болушту. Эгерде албетте жакшылыгыңыздар болсо, кайрылыңыздар. Ар бир үйдө той болсун деген тилекти айтабыз. Сиздерге чоң рахмат. Сиздердин жалпы жамаатыңыздарга чоң рахмат. Бизге аябай жагымдуу нерсе, сонун мүмкүнчүлүк тартып алганыңыздарга. Сиздерге да рахмат. Даяна аябай атына заты жарашкан, жакшынакай болгон көйнөктөрдү кийип, мына ушундай сиздердин мода үйүңүздөрдүн көркүн ачканыңыз экен. Анан сиздерге дагы ийгилик, ушундай Кыргыздын баягы этно менен Европанын стилин экөөнү айкалыштырып, сонун бир дизайн стилди жаратып турсуздар. Ишиңиздерге ийгилик. Дагы да болсо ушул мода тармагын, дизайнерлик тармагын жандандыра бериңиздер. Чоң рахмат. Ал эми биз болсо таңманы көрсөтүүсүн улантабыз алдыны карата. Кеттик.